Сочные ломтики нежной говядины. Только свежие овощи, душевное восточное гостеприимство и немного магии перенесут вас на мгновение в жаркие страны, к бурлящим рекам, скалистым горам и сказочно-голубым озерам. Наша история о любви, которую можно почувствовать и даже прикоснуться. О простых людях, что творят чудеса. Сочная, натуральная, аппетитная шаурма из говядины. Ассаламу алейкум, туғандар, ассаламу алейкум, достар, қандайсыңар? Бүгін 5-ші күн, 9 август болды. Линияға жаңы шықтым. Машинаны жаңы эле алып, мойкадан. Ондон 57 минут өткенде заказ алдым азыр. Биринчи заказым немеден алдым, Народного ополчениядан. Ошол достор, бүгүн жумушту баштадым. Кудайым буйрса, бисмилля деп көрөбүз, алдыда жумуш кандай болот. Бүгүнкү 5-ші күн болуп калыптыр, как раз 5-ші күнгө сменам келиптир. Бүгүн 5-ші күн кандай болот экен? Акыркы убактарда жумуш кичине токтоп кетти. 5-ші күнбү, 6-ші күнбү мындай разницасы жок деле болуп калып аткан. Бүгүн байкайбыз кандай болот. Видеону айна чейин көрүп туруңуздар. Бүгүнкү сменаны байкап туруңуздар, кандай болот экен, жумуш кандай болот, элит тарифинде. Ошону алдыда көрсөтүп бере алам, достор. Ошол видеонун башында айта кете турчу нерсе, достор, комментарийге оюңарды жазып, кандайдыр бир кеп кеңешиңер болсо жазып, жана ошондой эле лайктан басып, каналга подписаться кнопкасын басып коюңуздар, достор. Здравствуйте. Так, улица Житная, да? Здесь. Достор, комфорт плюс тарифи боюнча блокировка болгондор, ар дайым айтып келем, блокировкадан чыгарып берет. Бека деген бала деп. Мынакей жанында көрүп отурган Бека отурат. Көбүнчөсү мага WhatsAppка жазышат. Бека акчаны период котор деп атат. Которсок болобу, ишенсек болобу, анын телефонго жооп бербейт экен же WhatsAppка жооп бербейт экен деп. Ишенсеңер болот, мынакей Бека өзүмдүн жакшы тааныш брачкаларыман болот. Эгерде силерден акчаны котортуп алып, кайра связга чыкпай, жок болуп кете турган болсо, мынакей Бека ар дайым жанымда, любой жерден кармап келип силерге салып берем. Туурабы? Ошондой. Анан телефон номерге жооп берип, WhatsAppка жооп берип, активныйраак болот, Биз жооп бербей калсак, WhatsAppка жазып койсоңуздар, биз ачып беребиз. WhatsAppка жөн эле ассаламу алейкум же болбосо ушундай жазыштан эмес, эмне маселе менен чалып атасыңар, эмне маселе менен кайрылып атасыңар, ошону сразу жазып коюңуздар. Аккаунт боюнча ушундай проблема бар, ушуну кыласыңбы, кылбайсыңбы деп, туурабы? Ошону жазып койсо болот. Все, мынакей, Беканын телефон номери экранда көрүп атасыңар, чалып, жазып, кайрылып, проблемаңарды решать эте бериңиздер. Так, достор, биринчи заказ менен 23 минутада келдим. Добрынинский метрого Народного ополчениядан 4388 рубль. Жакшы заказ болду, сонун заказ, биринчи заказ. Кудайым буйрса, бисмилля деп жакшы заказ менен баштадым. 4388 рубль. Бүгүн азыр уже саат 11ден 35 минута өттү. Получается, бүгүн эрте мененки саат 6га чейин иштейм. Так будет, что очень долго. Да ничего страшного. Так, едем 3-я улица Ямского поля, да? Да, а можно немножко кондиционер убавить как-то? Сейчас. Это у вас вот где часы? А, все, я понял. Так, достор, белорусский метро жака 3-я улица Ямского поля деген жерге келдим. 5264 рубль 39 минутада.
Бүгін Құдайға шүгүр заказдар мындай. Баяғында каратыш 1800, 2000, 2200 емес. Биринчи башталгандан баштап эле мындай 4000, 5000 ушундай заказдар берип атат. Парк боюнча иштеп атпайм, парк мененче самозанятыйды жаап салбады эле. Кадимкидей влиять этет экен. Жана приоритет азайып калды да меники. Меники азыр приоритетим плюс 40 менен жүрөм. И еще меники рейтингти да түшүрүп салыптыр. 4.94 түшүп калыптыр 5тен. Резко 4.94. Алейкум ассалам, жакшы, жакшы Кудайга шүгүр. Жакшыбы? Кудайга шүгүр жакшы, өзү. Чыгып атабы? Эртең буйрса чыгат. Баягыдан чыгара элекесине последний, Кайсы? Рамадия болгон бери ушуну көрүп электим да. Андан кийин да бирөө чыккан. Чыгардың беле? Давай мейли. 816 Mercedes. Брат, видео чыгып атат, эмне болуп атат дейт. Эгер көрүп калган болсоңор, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Как раз видео тартып атканда учурашып калдык. Эмне жөнүндө айтып аттым эле, самозанятый боюнча, самозанятый кадимкидей влиять этет экен, жана приоритет. Азыр мага заказ мындай кичине самозанятыйлар менен Зикрде иштегендер менен жанына туруп калсак, сүйлөшүп калсак, алар менден биринчи заказ алып кетип атат. Ошого да менде заказ азыраак болуп атат. Но все равно Кудайга шүгүр жакшы эле. Еще жана рейтингти 4.94 түшүрүп салыптыр резко. Эмнеге десем, неме деп жалап келиптир. Грубое отношение к пассажиру дейби или грубое общение дейт. Но все равно мындай туура эмес коюп койгондо несправедливая оценка, потому что меники канчадан бери только жана итоги недели келет го, ошондон только мага неме деп келет. За вежливость, постоянно неме, ошол за вежливость келет да. Оценкалар, жакшы оценкаларчы. Вот. Жумуш ушундай бүгүн. Иштейбиз дальше. Всего доброго. Хорошего дня. До свидания. Так, достор. Жакшы заказдар берип атып деп айтарым менен каратыштар башталып, 3 каратыш кылып койдум. Центрдин ичинен эле 2 километр, 3 километр, 1,5 километр деп 1799 рубль. Немеге келдим. Неглинная жакта жүрөм азыр. Жумуш Кудайга шүгүр. Немем чыкты. Арендам полностью чыкты. Эми дальше мындан ары чөнтөк иштейбиз. Саат 5 болуп калды, ровно 5тен 1 минут өтүптүр. Азыр аэропорт жакка заказ алып кетип калыш керек болуп атат. Аэропортко барып, саат 7де Айсулуу Бекзат чыгат азыр. Айсулуу молодец, немеге өттү полуфиналга. Бекзат болсо немеге күрөшөт. Бронзага күрөшөт. Ошонун сухбаткаларын көргөнү немеге кетип калсам жакшы болмок, аэропортко барып тынчыраак атак монти иштеп жүрүп жакшы көрө алган жокмун. Ты меня сними, как я в это подъезжаю. А назад, знаете, меня сними, только подъезжаю. Смотри, мы сейчас отъедем назад и снимешь, как это. И ты, кстати, тоже, Алиса, иди сюда. Отсюда вылетишь. Сделаем контент. Назад, знаете, там вот поворот. Снимешь нас, ладно, как мы этот. А может поменяемся местами, вот первым? Прям с поворота так выезжаем, типа. Давайте кофе сейчас принесу. Все, открывай. Давай, Бедный.
Так, достор, проспект Мира 102-ге келдім. 2070 рубль. Жаман бир мужик чалыш же жаңағыдай понтоваться өткендер бар ғой, как будто бир только так личный водительмен жүрүп көнүп калган немече жүрүп келди го дейм. Аркылы беркелей анан келип алып еще өмүрүндө бир жол заказ берип алып, аны дагы немеге тарттырып, көчөдөн бирөөнү кармап алып видеого тартып койчу, машинадан түшүп атканымды деп. Короче, вообще бир сыйра давление кылып келди. Саат 6:30 болду. Курсак ачты. Азыр заодно тамак жегенче барып, азыр 7'de бизден Айсулуу немеге чыгат. Ошону көрөйүн деп атсам, заказ берип салды кайра центрга. Ладно, ушуну алып барып туруп, анан ушу менен пока жумушту токтотот окшойм. Неме? Премиальный тарифте иштегендер. Же башка тарифте деле ушундай болуп атат. Менде азыр бүгүн байкап атам, же буга чейин бар беле бүгүн байкап атам. Заказ түшкөндө кайсы тариф менен түшүп атат, заказ ошентип жазылып түшүп калыптыр. Же принять деген баскан жерде элит деп түшүп атат да, меники элит тариф менен депчи. Силерде деле ушундай болуп атабы? Башка тарифтерде деле эконом, комфорт плюс, бизнес деген сыяктууларчы. Ошону жаза кеткиле комментарийге. Алло. Приветствую вас. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, у меня там жена беременна, ей плохо стало. Ты можешь подняться в квартиру по указанному адресу? Я просто в Питере не могу отправить никого. Я тебя благодарю. Она уже 1,5 часа без связи, я боюсь, что она там в обморок упала. Просто посмотреть? Да, непонятно, я тебе скажу там пин-код от съезда, все напишу тебе в WhatsApp. Хорошо. Я тебе переведу там 1500 стоит. Сейчас подъеду. Пожалуйста. Когда я подъеду, вы мне перезвоните. Так, достор, жаңа эле уктуңар болуш керек өзүңөр. Аялым боюнда бар болчу, заказ түштү, заказ кадимкидей элечи. Заказ алып баратсам сразу чалды. Ушундай аялым боюнда бар болчу, үйдө телефон чалсам албай атат, бир аз ооруп аткан болчу. Баягы обморок болуп кулап калган жок деп коркуп атам. Квартирага кирип, квартиранын номерин, домофон, полный баардыгынын номерин айтам. Карап берип койчу. Деп ошентип, ошондой просьба менен заказ бериптир. Мындай заказдар көптөн бери түшө эле. Мурун башка тарифте жүргөндө түшүп турчу. Там магазинге барып, бир нерсе алып берип койчу, же аптекага барып дары алып берип койчу, мындай кылып берип койчу депчи. Көптөн бери мындай заказ, аябай көптөн бери түшө элек болчу. Анан домуна барып, подъездин алдына тима WhatsApp'тан видео вызов менен чалды. Подъездин алдына барсам, айтып калды как раз, все уже буякта аялым чалып атат, азыр жооп берейин депчи. Кайра айтты, все уже болду, рахмат, кереги жок. За подачу акча которуп коем деген, которгон жок акча. Уже 10 минут өттү. Которбойт го дейм, анткени бере турган адам болсо безналичный эле заказ бермек. Заказда наличка экен. Бирок Яндекс 2 саатка 6 балл приоритет берди. Ошо приоритеттин ордуна бир 3 саат промокод берип койсо жакшы болмок. Курсак ачып кетти азыр, как раз 10 минуттан кийин уже күрөш башталат. Полуфинал болот азыр. Айсулуу чыгат. Ошонун схваткасын көргөнгө чейин курсак тойгузуп чайканага бартам, Ташкентке. Курсак тойгузуп, күрөштү көрүп алып, анан дальше ишти баштайбыз. Так, достор, 2972 рубль, 3000 рубль болуп кетти го. Бул эмне? Неме заказ беле? Жанагындай таксометр менен 17 минутада келдим. Немеден Добрынинский метродон Кутузовский проспектке. Жок, 2845 рубль менен жабылды. Саат ровно 1-ден 17 минут өттү. Жанагы тамак ичем деген бойдон жок болуп кеттимби? Тамак давно эле ичип бүткөм. Андан бери иштеп жүрөм. Баягы видеолорду монтеп, каждый заказды киргизе бергенде деле жөн эле силердин убактыңарды алып, өзүм да убактым кетирип, эле баягы өзгөчө бир нерсе болуп кетпесе киргизе бербейин деп ойлоп койдум. Ошол достор, анан немени эстегенде ушул жерден айта кетейинчи.
азыр жаңы эле бир тоже комментарий келип атат детский тариф жөнүндө. Өткөндөгү видеодо детский тариф жөнүндө айт эми баягы кресло жок менде, детский тариф жок менде. Анан баягындай клиенттер көзүн жалтыратып келсе жок дей албай алып коюп атпаймынбы? Ошону баягы өзүм оюмду айтып эле мен ушинтип кээде алып кое берем деп айтсам, көбүнчөсү түшүнүп алыптыр. Ошондой түшүнүктүү эле болуп калган окшойт. Типа силер да алгыла, ушундай кыла бергиле дегендейчи. Экинчи албайм мен. Алсам дагы айтпайм, алдым деп, көрсөтпөйм. Бирок албаганга аракет кылам. Анан силерге да алгыла деп такыр айтпайм. Кеңеш да бербейм. Албагыла колдон келсе. Ошол айткан туура эмес болуп калыптыр. Күнөөмдү мойнума алам. Көбүнчөсү түшүнүп алыптыр. Алса боло берет турбайбы деп алып алышы мүмкүн экен да. Ошого мен туура эмес мындай неме үлгү көрсөтүп коюп турмун. Ошон үчүн кечирим сурайм. Мен албайм, мындан кийин көрөсүңөр. Албайм. Отказ берем, жок, албайм. Кечирип кой деп эле. Негизи албай койсом деле мага наоборот выгодно болот да. Баягы короткий заказды алып коюп атпаймынбы? Албай коюп отмена кылсам мага наоборот выгодно болот. 1800 рубль балансыма түшүп калат. Эч жака жүрбөй эле, эчтеке албай элечи. Анан баягылардын көзүн жалтыратып, байкуш болуп неметип атса, баягы боорукерлик кылып алып коюп атпаймынбы? Баягы кички балдар менен турса, жок дей албай, ладно депчи. Ошол көбү жазды, көбү алба, туура эмес, алганың кырсык кашкабактын ортосунда эмне болуп кетет, ким билет, болуп кетиши мүмкүн бир нерсе. Сен күнөөлүү болуп каласың. ГАИ токтотсо по-любому билем. ГАИ негизи мен антип детский кресло жок ГАИге түшкөм. 3000 рубль штраф жазып берген, это было давно, эми көп болду ага. Ал кезде 3000 рубль болчу. Азыр андан кымбаттап атат штраф. Бирок түшө элекмин мен көптөн бери. Ошондуктан ошол айткандарым үчүн, ошол күнү айтканым үчүн кечирим сурайм. Так, достор, жумушту бүтүрдүм. Кудайым буйрса, саат 4-төн 40 мүнөт өттү. Бүтүргөнүмө бир 40 мүнөт болуп калды окшойт. Зарядкада отурам. Азыр бир аз дагы бир сааттай зарядтап алып, андан ары мойкага барып, машинаны сменщигиме таштайм, мойкага. Бүгүн жумуш кандай болду? Жумуш Кудайга шүгүр болду. Жакшы эле, жаман эмес. Плюс еще рейтингим көтөрүлүп калыптыр. 4.95ке чыгып калды. 12ге чейин 21329 рубль иштептирмин. 12ден кийин 12166 рубль. Ошо менен общий 33500 рубль иштептирмин. Чайлар көп болду. Чайлар төш жөндөккө эмес. Чайлар таксометрге болду. 200 рубль, 300 рубль. Ушундай сыяктуу чайлар почти каждый заказдан. Получается, ошондо 33500 болгондо 18500тө чыгарып салайын. Аренда менен расходко 15000 аренда, 3500 рубльды мейли расходко чыгарып коеюн. Анча деле расход кеткен жок, бирок мейли 15000 рубль таза иштептирмин бүгүнкү күндө. Эми бул 5-күн болду. Ошол достор, бүгүнкү жумуш ушундай болду. Кудайга шүгүр. Жумуш акырындан башталып келатат окшойт. Анткени мурунку 5-күнгө караганда бул 5-күн Кудайга шүгүр жакшы болду. Мурунку 5-күн бирок мен иштеген эмесмин, сменщигим иштеген. Жумуш болгон жок, начар болду деген болчу. Бүгүн жакшы эле, Кудайга шүгүр. Ошол достор, жумуш ушундай. Ушу менен силер менен коштошом. Кийинки видеого чейин ойлоруңарды комментарийге жазып, лайктан басып, жана каналга каттала кеткенсиздер, подписаться кнопкасын басып. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда.